Сапаты кандай болот? Бул ушул убакка чейин сиздер алынган мо тендер менен, грант менен келип аткандар кайсы мамлекеттик болуп атат? Көбүнчө Кытай болуп атабы? Ооба, акыркысы Кытай, бул Golden Dragon жана 124 деп айтпадыкпы биз? Golden Dragon фирмасыныкы. Азыр бул акчага келе тургандагы тендер кыйсаңар сапаты эме Кытайдык болот да? Жок, биз Кытай же башка өлкө деп айта албайбыз. Биз баягы техникалык параметрлерин аныктайбыз да, эмки транштын эсебинен 12 метрлик автобустар аныкталган да. Анан ошого жарашан баягы фирмалар өздөрүнүн баягы сунуштарын беришет. Тендердин шарттары менен аласыңар, э? Ооба, ооба. Силер ушу Кытай мамлекеттен башка Европа жактан бир башка марка барбы шаарыбызда? Автобустарда, Мериянын автобустары силер алган. Акыркы мына жана 17 автобус деп атпайлыкпы? Ал Isuzu маркасындагы Турциядан келди да. Силер ошонун мен сунушум шарттарда карасаңар эмелердичи, качествосун, сапатыны. Ооба, Сапатын караш керек. Азыр көп мына ушул убакка чейин канча тендер өтүп алганга сиздерге чейинкилерден көп автобустар көрдүк. Көпкө жетпей кайрадан эле жумуштан чыгып калып атат. Ошо сапатын да карасаңыздар. Рахмат. Туура, мен ушул жерден кошуп кетсем, Рашонбек Рыспаевич, биз деген бүгүнкү күндө ушул бир гана сапатынан сырткары ушул тейлөө маселесин дагы негиз катары коюп атабыз. Себеп дегенде буга чейин эмне себептен биз тарифти мындай чоң көтөрбөсөк дагы бир себестоимостуна жакындатып көтөргөнбүз. Андан сырткары ушул талон ыкмасында киргизген себеби транзакциясынын көлөмүн көтөрүү да. Бүгүнкү күндө эгер бизде 616 автобус жана 115 троллейбус жүргөн болсо, транзакциянын санын 460 миңге чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мына аны дагы көзөмөлдү күчөтүп, контролерлорду коюп атып, биз деген ушул санды 465 миңге чейин көтөрдүк. Эгер акчалай айткан болсок, бул деген 6,7 миллион сомду түзөт да. Эми бир күндө ушундай транзакцияга биз көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Эмне себептен бул дагы ушул эртеңки күнү автобустарды өз убагында тиешелүү деңгээлде тейлөө жана ушуну мындай автобустун өмүрүн узартуу максатында да. Ошондо бир автобус канча жылга элди тейлеп берип атат? Ошондой ремонту менен башка эмеси менен. Канча жылга жетет? Бишкек автотранспорттук мекеменин директору уруксат болсо Капаров Талам Ташкентчи берсин. Саламатсызбы, урматтуу жыйындын катчылары. Орточо автобус эксплуатациясы 10 жыл болуп эсептелет. Азыр Троллейбус автобустардын. жакшы иштеген ошо 10 жылдык автобустар барбы сиздин базаңызда? Бизде мына 2008 жылы келген автобустар дагы ошол убагында майын алмаштырып, тетигин алмаштырган автобустар азыр 16 жыл, 17 жыл кызмат кылып жүрөт. Андан сырткары троллейбустар алып келинген мына 2013 жылы. 11 жылдан ашты, азыр мына ошол убагында чектелүү болгон үчүн кызмат кылып көрсөтөт, кызмат кылып жүрөт шаарда. Жакшы, рахмат. Эми грант экен колдоп берели.